Assalamu алейкум, урматтуу биздин Айтчы Азарт каналынын катталуучулары. Бүгүн бизде конокто менин атам Мамбет Орозо Кадыр уулу. Сиздердин астыңыздарга. Ата куш келиптирсиз. Кыргызстанга атабыз келип Кош мынакей балам. Эсиңер кайра жакшы. кайра барып келатат. Буюрса саясат жакшыланып. Куш келиптирсиз. Атамдын ошол өзү бала кезинен мергенчи болгон. Ал кезде заман катчыл кезинде ошол кийик менен жан баккан тоодо жашаган кыргыздарбыз. Ошол атамдын кийиктеги болгон окуяларын сиздер менен бөлүшөлү деп чечтик. Андыктан жакшы окуялар болот. Биздин каналды карап туруңуздар. Сиздердин астыңыздарда Кадыр уулу Мамбет Орозо. Мамбет Орозонун баласы Мамбет Токто. Акын. Атыга кетейин. мергенчиликтеги болгон кызыктуу окуяларыңыздан айтып берсеңиз элдерге бир кызыктуу кылып. Болот балам, болот. Мен эми бул мергенчиликти кичик аттым эми. Ал же ишенет, же ишенбейт. Мен 13-14 жашым эле Таятамдын чоң кара мылтык дегени бар эле. Ошол кара мылтыкты Төркүнбай деген агам алып сатып. Милтеси бар беле, жок беле? Бар. Милтелүү мылтык. Кара мылтык, милтелүү кара мылтык десек эле болот аны. Ошондон ошо толук 13 жашым 14кө чыга турган жашым эле ошол жылы. Ошондо турсам эле байке дейт элем, байке менен ай, мына жерде кийик бар экен. Атып келбейсиңерби? Деп калды. Деп ойноп айттыбы, чындап айттыбы, ойноп чукка түшүп турган бала элек. Смайыл экөөбүз, Урай Смайыл деген бар эле, тең туш. Анан баякындан кош болуп кетип эле баякы мылтыкты алып эле чыктык. Ал мылтыкка дүрмө салышты дагы билип билбейбиз чынында. Анан бая мылтыктын жаптыктарын берип атып, баягы киши айтты: "Эй, билесиңби мылтыкты атышты? Дүрмө сала аласыңбы?" деди. Салармын дедим. Ошентсем, "Ай, түсүгүрөөк болчу. Мына мурун дарыны коюп туруп анан окту саласың. Анан окту салып ийсең чыкпай калат ичинде. Аны билдиңби? Мына жерге чүрпеге дары чуркатып эле мистонду басып эле ассаң эле болот" деди. Ошондон экөөбүз шаармалаңдап чуркап баякында. Күндө эле кыйламаал болуп калган экен шаш. Биринчи мылтык атайын деп атасыз. Биринчи мылтык атайын деп. Ал чоң мылтык деген ас болгондо 1,5 метр, шыйрагы менен кеңири 2 метр бар. Салмагы 8 кило бар. Ал мылтыктын ошондой чоң мылтык. 8 килограммдык. Экөөбүз атаң көрүп мылтыкты көтөрүп алып чуркап кетип барабыз. Баягы кийик турат, кийик бар деген жерге кетип баратабыз. Жакыныраак эле экен эми ушу. 1-2 саатка калбайраак эле кийик бар жерге бардык. Бир жаман кара күчүктү жетеледик. Тоодо ошондо? Тоодо көк таштоктун өсүндө. Ошол жерден барып ыйлам бергендей болуп карасак, бир үйүс маңдайлаш бир топ кийик жатат. Бая бир капталынан чыгып, анан баякындан нары карап жатат бир кийик. Эчкиби, текеби ким билет. Баякын эле бир атып ийдим барып эле. Атып баягы аткан жерге барсак, мындай жер союлуп калыптыр, иштеме жок. Кантип аттың? Эми ошо шыкалып эле атып көрүп менен ошо эми мурунку анча-мунча жанкы мерген көп агест Айлыбызда, Тоймат, Абдыкеримде ошол Төркүнбай агам бар. Алар атканын көрүп билип, аларды ээчип анча-мунча жүрүчүбүз. Эми ошолордун кайдасындараак аттым да анан баягы жерден басып кеттик, атаң көрүп иштеме жок деп. Кайта айланып тигиндей өйүсүнө барсак эле бир кийик жатат баякындан бири. Жана бир бутатындай эле. Келсек бир килейген эчки экен атаң көрүп. Атып алдым баягы. Кичине эле бир 5 метр бассак эле көрмөк экенбиз. Баягы жаткан жерин карап эле ошол жерди карап эле басып кеттик. Бала кичиге 14-төкү балдартсак экөөбүздөн. Баякыны союп алып, баякыны бир жерге бекитип алып, жанагыбыдык баягы кийикти. Алганын аркасына сүйүнүп маңдан табабыз деп эле. Тоонун наркы бетине ашып кетти, берки беттеги кийик. Барсак наркы бетинде туруптур, күн кечкирип эле калды аңгыча. Баякындан жана келип ассам, анан бир эчкинин буту сынып калды. Чоң эчкен бут катыпмын. Мындай эле капталын тосуп эле турат. Атып мынанын эле өпкөсү же өлө турган жери дебей эле атыпмын. Анан ошондон баякыны кууп отуруп, анан баягы үйдүн маңдайынараак алып келди, караңгы кирип кетти аңгыча. Десилеп эле атканым ошол, ошо ээрчитип чыкканым деле баланы ошол. Биринчи жолку. Биринчи жолку мылтыкты үйренгеним ошол. Анан ошо паты жүрдүк.
Анан Ошо нече менен эч ким эмне болду? ал эчки эртең менен бардык, эртең менен жоголуптур. Эмне болгон? Аны карагыча дагы кийик бар экен, дагы Аксак кууп кийик кылган кетти. турбайсызбы? Аны ошол жакшыраак киши болсо атмак экен. 2-3 катар жеттик. Баягы аркасынан кирip чуркай бериппиз кармап алчудай. Аны атып алышты билбеппиз. Ошентип анан кичинекей балдар турсак анан ал караңгы кирип кетти. Эртеси дагы чыктык. Чыксак жана башка кийиктер бар экен, аны деле карабай анан. Эртеси ушул эле салпактап кууп жүрүп келдик. Баягы мурунку күнкү аткандын этин алып алып келдик кийинки күнү. Ал ошону менен кийикти мерген болушум, мылтык көтөрүшүм ошондон башталды. 14 жашыңыздан баштаган. 14 жашыман баштадым. Мен комузда 13 жашымда баштагам. 14 жашымда ошол мылтыкты, ошол билеген мылтыкты баштап асынып атып, 15 жашымда Акчийге айдап түшүп койду. Ашык эмгексиң деп 10 опустун. Ошону менен Акчийде манча жыл кийикчилигиде чоло кайдадан отрядте иштеп жүрдүм. Анан